Быйыл эне тилибиз мамлекеттик тил статусуна ээ болгонуна туура 36 жыл толду. Канчалаган жылдар бою элибиз эңсеп жеткен бул күндүн маанисин баа баркын бүгүнкү күндө тил үчүн жан үрөп жүргөн инсандар баса белгилешти. Биз белгилеп жаткан мамлекеттик тил күнү дегенибиз бул советтер доорунда эле кыргыз тилибизге мамлекеттик тил макамы берилгенин биз унутпай, ошол кездеги бул аракет Советтин акыркы жылдары болсо дагы, бирок улуттук аң сезимдин күчтөнүүсү эгемендүүлүккө карай алгачкы кадамдын бири деп эсептесек болот. Ошондон кийин биздин улуттук аң сезимибиз күчөп, эгемендүүлүк дагы келгенде салыштырмалуу Советтер Союзунун курамдагы республикалардын арасынан алгачкылардан болуп эгемендүүлүктү жарыялаган биз болгонбуз. Демек ошого да себеп болгон биздин тилибизге, улуттук баалуулуктарга болгон мамилебиз болсо керек. Урматтуу ата-энелер, замандаштар, балдарыбыздын сөз байлыгын өстүрөлү. Жекелеш шаарда эмес, айрылмасаңдар неме ошондой болуп калды, эммегече болуп, эмеле болуп калды да. Мына ушундай сөз баккан, нускалуу сейилген адамдарыбыз көп болсун. Дал ушул жылдар аралыгында эне тилдин өнүгүү пайдасына кандай алгылыктуу иштер жасалды деген соолду өзүбүзгө койсок, бир кездери бир дагы мамлекеттик иш кагазы кыргыз тилинде жазылбаса, ага салыштырмалуу бүгүнкү күндө кыргыз тилинин орду бир канча тепкичке көтөрүлдү. Азыркы замандын талабында жоюлбай сакталып өркүндөшүнө негизги талап бул анын кагаз түрүндө иштөөсү. Анан бизге берген суроосу, эгемендүүлүктү алгандан баштап Кыргыз Республикасы бардык эл аралык жыйындарда, келишим түзүүлөрдө, бардык дүйнөлүк жыйындарда эмне болбосун эл аралык мамиледе алып барып аткан иш кагаздарына кайсы тилде жүргүзүлдү деп. Биздикилер аңтар теңтер болуп узун туурасынан бүт кагаздарды иликтеп чыкса, ырымга бир кагаз жок экен мамлекеттик тилде жазылган. Ошол кезде анан ошондон айтат, жоюлуп бараткан тилдер тизмегине кошту. Мына ошондон тарта анан мамлекеттик тилдеги көңүл бурулуп, анан эсиңиздерде болсо мамлекеттик кызматтарда сөзсүз түрдө мамлекеттик тил адистери болсун, кыргыз тили окутулсун деген аракеттер көрүлүп, ушул күнгө келдик. Бул майрамдык иш-чара жагымдуу ырлар менен коштолуп, эне тилибизди өнүктүрүүдө салым кошкон кызматкерлер үчүн ардак грамоталар тапшырылды. Социалдык кызматтарды көрсөтүүлөрдү координациялоо бөлүмүнүн адиси Ленин районунун номер 55 мектеп. Эне тилибизди сүйөлү, бүгүнкү күндө кыргыз тили колдоого эмес, колдонууга муктаж.